34-бөлүм. Теңир Мусага мындай деди: Ташты жылмалап, мурункуга окшош эки лоок жаса. Мен ал лоокторго сен талкалаган мурунку таш лооктордогу сөздөрдү жазып берем. Эртең менен кечейин даяр бол. Синай тоосунун башына чыгып, менин алдыма келип тур. Бирок сени менен тоого эч ким чыкпасын. Бул тоодо эч ким көрүнбөсүн. Тоо этегинде майда малда, бодомалда жайылып жүрбөсүн. Муса таш жылмалап, мурунку таш лоокторго окшош эки таш лоок жасады. Эртең менен эрте туруп, Теңир буйругандай Синай тоосуна чыкты. Колуна эки таш лоокту алып алды. Теңир булут ичинде төмөн түшүп, Мусанын жанына келип токтоп, өзүнүн ысымын Жахаба деп жарыялады. Анан Мусанын бет алдынан өтүп, мындай деп сүйлөдү: Теңир пендесин сүйгөн, ырайымдуу, сабырдуу, кайрымдуу, акыйкат Кудай. Теңир миңинчи тукумга чейин ырайым кыла турган, айыбын, кылмышын жана күнөөсүн кечире турган, бирок жазасыз калтырбай турган, ата бабаларынын айыбы үчүн 3-чү жана 4-чү тукумуна чейинки балдарын жана балдарынын балдарын жазалай турган Теңир. Муса ошол замат жерге жыгылып Кудайга таазим кылды. Анан мындай деди: О эгедерим, эгерде мен сенин алдыңда ырайым тапкан болсом, анда эгедерим биз менен барсын. Анткени бул эл моюн сунбас эл. Биздин мыйзамсыз иштерибиз менен күнөөлөрүбүздү кечир, бизди өз элиң кылып ал. Ошондо Теңир мындай деди: Мен мындай келишим түзөм. Сенин бүткүл элиңдин алдында бүт жер жүзүндө болбогон жана эч бир элде жок кереметтерди көрсөтөм. Сен арасында жүргөн бүт эл Теңирдин иштерин көрөт. Анткени мен сен үчүн өтө коркунучтуу иш көрсөтөм. Азыркы сага буйруганымды көңүлүңө сакта. Мына, мен аморлуктарды, канаандыктарды, хеттиктерди, периздиктерди, хибиликтерди, жебустуктарды сенин алдыңдан кууп жатам. Сак бол, өзүң ээлей турган жердин тургундары менен байланыш түзбө. Алар силер түшө турган тор болуп калбасын. Алардын курмандык чалынуучу жайларын талкалагыла, таш кудайларын кыйраткыла, мазар тиректерин кыйгыла. Анткени сен Теңирден башка Кудайга сыйынбашың керек. Анын ысымы кызганчаак, ал кызганчаак Кудай. Өз кудайларына табынып жатканда жана кудайларына курмандык чалып жатканда сени да чакырбашы үчүн, сен да алардын курмандыктарынан жебешиң үчүн ал жердин тургундары менен байланыш түзбө. Алардын кыздары өз кудайларына табынып, сенин уулдарыңды да өз кудайларына табынууга азгырбаш үчүн уулдарыңа алардын кыздарынан аял алып бербе. Өзүңө куйма кудайлар жасаба. Ачыткысыз нан майрамын өткөрүп тур. Мен сага буйругандай, белгиленген абыт айында 7 күн ачыткысыз нан же. Анткени сен Мисирден абыт айында чыккансың. Тум балдарыңдын баары меники. Ошондой эле бодо малыңдан тартып койлоруңа чейин биринчи туулган эркек малыңдын баары меники. Эшектердин биринчи төлүн козуга алмаштыр. Эгерде алмаштырбасаң, анда кунун төлөп сатып ал. Эгерде сатып албасаң, мойнун сындырып сал. Бардык тун уулдарыңды кунун мага төлөп сатып ал. Эч ким менин алдыма куру кол келбесин. 6 күн иштеп 7-чү күнү эс ал. Эгүү, себүү, оруу, жыюу убагында да 7-чү күнү эс ал. Эгиниңдин биринчи түшүмүн жыйнаганыңдагы түшүм майрамын жана жыл аягындагы түшүм жыйнаганыңдагы түшүм майрамын 7 күн майрамда. Элиңдин эркек аттуулары жылына 3 жолу Исраилдин Кудай Теңиринин эгедердин алдында келишсин. Анткени мен сенин алдыңдан бул жердеги элди кууп чыгып, сенин чегараңды кеңейтем. Эгерде сен жылына 3 жолу Кудай Теңириңдин алдына келсең, эч ким сенин жериңди тартып албайт. Мага чалган курмандыгыңдын канын ачыткы кошулган нан менен бирге алып келбе. Пасах майрамына карата чалынган курмандык түнөп калбасын. Жериңден алган эң биринчи түшүмүңдү Кудай Теңириңдин үйүнө алып кел. Улакты энесинин сүтүнө бышырба. Анан Теңир Мусага дагы мындай деди: Бул сөздөр жазып ал. Анткени бул сөздөрдүн негизинде мен сени менен жана Исраил эли менен келишим түзүп жатам. Ошентип Муса Теңирдин жанында нан да жебей, суу да ичпей 40 күн 40 түн болду. Ошондо Кудай таш лоокторго келишим сөздөрүн 10 осуятты жазды. Муса Синай тоосунан түшүп келе жатканда, анын колунда мыйзам жазылган 2 таш лоок бар эле. Муса Кудай менен сүйлөшкөндүктөн тоодон түшүп келе жатканда жүзүнөн нур чачырап турганын өзү билген жок. Арун менен Исраилдин бардык уулдары Мусанын жүзүнөн нур чачырап турганын көрүп, жакын баруудан коркушту. Муса аларды өзүнө чакырды. Ошондо Арун менен жамааттын бардык башчылары келишти. Анан Муса алар менен сүйлөштү. Андан кийин Исраилдин бүт уулдары келишти. Муса аларга Теңирдин Синай тоосунда айткан осуяттарынын баарын айтып берди. Муса алар менен сүйлөшүп бүткөндөн кийин бетине жабуу жаап алды. Ал Теңир менен сүйлөшүү үчүн анын алдына келгенде бетиндеги жабуусун алып салчу, кайра чыкканда жаап алчу. Чыккандан кийин Теңир берген осуяттын баарын Исраил уулдарына айтып берчү.
Ысрайыл уулдары анын жүзүнөн нур чачырап турганын көрүшчү. Ал Теңир менен сүйлөшкөнү барганда бетин кайра жаап алчу. 13-бөлүм. Пасах майрамынын алды эле Иса өзүнүн бул дүйнөдөн кетип, атасына бара турган убагы келип калганын билчү. Ал бул дүйнөдөгү өзүнүн адамдарын сүйдү. Аларды акырына чейин сүйдү. Кечки тамак убагы болчу. Шайтан буга чейин эле Шимон уулу Жүйүт Искариоттун жүрөгүнө Исага чыккынчылык кылуу каалоосун салып койгон. Иса атасынын бардык нерсени өзүнө бергендигин, өзүнүн Кудайдан келип, ага кайра кайтып барарын билчү. Иса дасторкондон туруп, сырткы кийимин чечти да белине сүлгү байлады. Андан кийин чылапчынга суу куюп алып, шакирттеринин бутун жууп, белиндеги сүлгү менен арчый баштады. Шимон Петрдин жанына келгенде ал ага мындай деди: "Теңир, сен менин бутумду жууйсуңбу?" Иса ага мындай деп жооп берди: "Менин эмне кылып жатканымды сен азыр түшүнбөйсүң, кийин түшүнөсүң." Петр ага: "Мен бутумду сага эч качан жуудуртпайм" деди. "Эгерде мен сенин бутуңду жуубасам, анда сен мени менен үлүштөш болбойсуң" деп жооп берди Иса. Ошондо Шимон Петр ага: "Теңир, андай болсо бутумду гана эмес, колумду да, башымды да жуу" деди. Иса ага: "Жуулган адамдын бутун гана жууш керек, анткени ал таза. Силер да тазасыңар, бирок баарыңар эмес" деди. Анткени Иса кимдин чыккынчылык кылаарын билген, ошондуктан баарыңар эмес деди. Иса шакирттеринин бутун жууп бүтүп, сырткы кийимин кийип, дасторконго кайра отургандан кийин мындай деди: "Силерге эмне кылганымды түшүндүңөрбү? Мени устат, Теңир дейсиңер. Мунуңар туура, анткени мен чынында эле ошолмун. Мен Теңир жана устат болуп туруп бутуңарды жуудум. Демек силер да бири-бириңердин бутуңарды жуушуңар керек. Анткени мен силерге үлгү көрсөттүм. Мен силерге эмне кылсам, силер да ошону кылгыла. Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Кул өз кожоюндан жогору эмес, жиберилген адам жиберүүчүдөн жогору эмес. Эгерде ушул билгениңерди аткарсаңар, анда бактылуусуңар. Баарыңар жөнүндө айтып жаткан жокмун. Мен өзүм тандап алган адамдарымды билем. Бирок ыйык жазуудагы мени менен бир дасторкондо отурган адам мага согончогун көтөрдү деген сөз аткарылышы керек. Мен бул сөздү силерге аткарыла электе эле айтып жатам. Аткарылгандан кийин ошол мен экендигиме ишенип каласыңар. Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Ким мен жиберген адамды кабыл алса, ал мени кабыл алган болот. Ал эми мени кабыл алган адам мени жиберген Кудайды кабыл алган болот." Бул сөздөрдү айткандан кийин Иса кайгырып мындай деди: "Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Араңардан бирөө мага чыккынчылык кылат." Шакирттери Исанын ким жөнүндө айтып жатканын түшүнүшпөй, бири-бирин карашты. Шакирттеринин бири Исанын төшүнө башын коюп отурган. Иса аны жакшы көрөр эле. Шимон Петр ага ким жөнүндө айтып жатканын сурачы дегендей белги берди. Исанын төшүнө башын коюп отурган ал: "Теңир, ал ким?" деп сурады. "Бир үзүм нанды табактагы ашкам алгандан кийин кимге берсем, ал ошол" деп жооп берди Иса. Анан ал бир үзүм нанды табактагы ашкам алды да Шимондун уулу Жүйүт Искариотко сунду. Нандалары менен Жүйүттүн ичине шайтан кирди. Ошондо Иса Жүйүткө: "Кылайын дегениңди тезирээк кыл" деди. Дасторкондо отургандардын эч кимиси Исанын ага эмне үчүн ушинтип айтканын түшүнгөн жок. Акча салынуучу куту Жүйүттө болгондуктан кээ бирөөлөрү Исага майрамга карата бизге керектүү нерселерди сатып кел, же жакырларга бир нерсе бер деп жатат го деп ойлошту. Жүйүт нанды алар менен сыртка чыгып кетти. Түнкү убак эле. Жүйүт чыгып кеткенден кийин Иса мындай деди: "Азыр адам уулу даңкталды, ал аркылуу Кудай да даңкталды. Эгерде Кудай ал аркылуу даңкталса, анда Кудай да аны даңктайт, аны жакын арада даңктайт. Балдарым, эми мен силер менен бир аз убакыт гана болом. Мени издейсиңер. Жүйүттөргө айткан сөзүмдү азыр силерге да айтам. Мен бара турган жерге силер бара албайсыңар. Силерге жаңы осуят берем: бири-бириңерди сүйгүлө. Мен силерди сүйгөндөй, силер да бири-бириңерди сүйгүлө. Эгерде бири-бириңерди сүйсөңөр, башкалар силердин менин шакирттерим экениңерди билишет." Шимон Петр Исадан: "Теңир, сен кайда барасың?" деп сурады. Иса ага: "Мен бара жаткан жакка сен азыр мени ээрчип бара албайсың, бирок менин артымдан кийин барасың" деп жооп берди. Петр ага: "Теңир, эмне үчүн мен сени азыр ээрчип бара албайм? Мен сен үчүн жанымды берем" деди. Ошондо Иса ага мындай деди: "Мен үчүн жаныңды бересиңби? Чындыкты, сага чындыкты айтып коеюн. Корооз кыйкырганга чейин сен менден 3 жолу баш тартасың." 10-бөлүм. Сулаймандын накыл сөздөрү. Акылдуу уул атасын кубантат, акылсыз уул энесинин кайгысы. Жалган жолдор менен табылган байлык пайда алып келбейт. Адилдик болсо
өлүмдөн куткарат. Теңир адил адамга ачкачылыктын азабын тартууга жол бербейт, мыйзамсыздын жыйып алганын алып ыргытат. Эринчээк кол жарды кылат, аракетчил кол байытат. Жайында түшүм жыйган уул акылдуу уул, оруу жүйүү маалында уктап жаткан уул, уятка калтырчу уул. Адил адам батага ээ болот, мыйзамсыздардын оозу зомбулукту жаап жашырат. Адил адам алкоо менен эскерилет, мыйзамсыздардын аты өчөт. Жүрөгү акылдуу адам осуяттарды кабыл алат, акылсыз адам оозунан жаңылып жыгылат. Түз жүргөн адам коопсуз жашайт, ал эми түз жолдон чыккан адам жазаланат. Көзүн ымдаган адам бирөөнү ыза кылат, ал эми акылсыз адам оозунан жаңылып жыгылат. Адил адамдын оозу өмүр булагы, ал эми мыйзамсыздардын оозу зулумдукту жаап жашырат. Жек көрүү жаңжал чыгарат, ал эми сүйүү бардык күнөөнү жабат. Акылдуунун оозунда акыл бар, ал эми акылсыздын денесинен таяк кетпейт. Акылдуулар билимди сакташат, акылсыздардын оозу тез келүүчү өлүм. Байдын мүлкү өзүнө чептүү шаар. Жакырлардын кайгысы өздөрүнүн начар турмушу. Адил адамдын эмгеги өмүргө ээ кылат, мыйзамсыздын ийгилиги күнөөгө алып барат. Акыл насаатты сактаган адам өмүр жолунда, акыл насааттан баш тарткан адам адашып жүрөт. Жек көрүүсүн жашырган адамдын оозу жалган, ушак тараткан адам акылсыз адам, көп сүйлөгөн адам күнөөгө батпай койбойт. Тилин тыйган адам акылдуу адам. Адил адамдын тили тандамал күмүш, мыйзамсыздын жүрөгү эч нерсеге арзыбайт. Адил адамдын сөзү көптү багат, акылсыздар акыл жетишпегенден өлүшөт. Теңирдин батасы байытат, өзү менен кошо кайгылып келбейт. Акылсыз адамга кылмыш кылуу оюн тамаша, ал эми акылдуу адамга акыл таандык. Мыйзамсыз эмнеден корксо, анын башына ошол түшөт, ал эми адил адамдын тилеги аткарылат. Мыйзамсыз адам куюн учургандай жок болот, ал эми адил адам түбөлүк негизде турат. Тишке уксус кандай болсо, көзгө түтүн кандай болсо, жалкоону жумшаган адамга жалкоо да ошондой. Кудайдан коркуу өмүрдү узартат, ал эми мыйзамсыздардын өмүрү кыскарат. Адил адамдарды кубаныч күтүп турат, мыйзамсыздардын үмүтү таш кабат. Теңирдин жолу кемчиликсиз адамдар үчүн чеп, мыйзамсыздар үчүн коркунуч. Адил адам түбөлүккө олку-солку болбойт, мыйзамсыздар болсо жер үстүндө калышпайт. Адил адамдын оозунан акылдуу сөз чыгат, ал эми алдамчы тил кесилет. Адил адам орундуу сүйлөгөндү билет, ал эми мыйзамсыздын оозунан ыпылас сөз чыгат. 3 бөлүм. Ошондуктан мен, Павыл, силер бутпарастар үчүн Машаяк Исанын туткуну болдум. Мага ачылган жашыруун сыр жөнүндө атап айтканда, Кудайдын ырайымы жөнүндө силерге жарыялоо кызматы мага тапшырылгандыгын уккансыңар. Бул жөнүндө жогоруда кыскача жаздым. Силер бул катты окуганда Машаяктын жашыруун сырын кандай түшүнөрүмдү байкай аласыңар. Азыркы күндө анын ыйык элчилерине жана пайгамбарларына рух аркылуу белгилүү болгон бул сыр мурунку муундун адамдарына белгилүү болгон эмес. Ал сыр мындай: бутпарастар да мураскорлор жана ошол эле дененин мүчөлөрү болушат. Ошондой эле жакшы кабардын негизинде Машаяк Иса аркылуу анын убадасы аларга да тиешелүү. Кудайдын күчү менен берилген Кудайдын ырайым белегинин негизинде мен жакшы кабар тарата турган кызматчы болуп калдым. Ыйыктардын эң кичинеси болгон мага берилген ырайым бул. Кудайдын ырайымы менен Машаяктын изилденгис байлыгын бутпарас элдерге жар салуу. Ошондой эле Кудайдын ар тараптуу акылмандуулугу асмандагы башкаруучуларга жана бийликтегилерге жыйын аркылуу азыркы учурда белгилүү болушу үчүн бардыгын жараткан Кудайдын өзүндө эзелтеден бери жашыруун болуп келген сырдын мааниси кандай экендигин бардык адамдарга ачып берүү. Бул сыр анын Теңирибиз Машаяк Иса аркылуу жүзөгө ашырылган эзелтеден берки максатына негизделген. Машаяк аркылуу жана Машаякка болгон ишенимибиз аркылуу Кудайга кайраттуулук менен ишенимдүү түрдө кайрылууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан силер үчүн азап тартып жатканыма кайгырбооңорду өтүнөм. Анткени менин азап тартуум силердин даңкыңар. Ошол себептен мен Теңирибиз Иса Машаяктын атасынын жердеги жана асмандагы бардык үй бүлө ким аркылуу аталса ошонун алдында тизе бүгүп, ал өз даңкынын молдугу боюнча руху аркылуу ички адамыңарды бекемдесин деп, ишеним аркылуу Машаяк силердин жүрөгүңөрдөн орун алсын деп, ошондой эле сүйүүгө тамырланышсын жана негизделишсин. Бардык ыйыктар менен бирге Машаяктын сүйүүсүнүн кеңдиги менен узундугу, тереңдиги менен бийиктиги эмне экенин түшүнө алышсын деп, акыл жеткис ошол сүйүүнү таанып билишсин, Кудайдын толуктугуна толушсун деп сыйынам. Биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан, сураганыбыздан да же ойлогонубуздан да артык кыла ала турган
Кудай жыйында машаяк Иса аркылуу муундан муунга, кылымдан кылымга даңкталсын. Амин.